Анда кайрылууну кароого өтөбүз. Сөз судья Карыбек Арсланбекович Дүйшеевке баяндама берүү үчүн берилет. Рахмат. Урматтуу коллегалар, урматтуу бүгүнкү сот отурумунун катышуучулары. 2025 жылдын 24 февралында Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотуна Жорокуловдун, Кочкоровдун жана Музулмановдун Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексинин 376 беренесинин, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 24 беренесинин 2 бөлүгүнө, 61 беренесинин 1 бөлүгүнө ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө өтүнүч келип түшкөн. Жарандык процесстик кодексинин 376 беренеси жаңыдан ачылган жагдайлар же жаңы жагдайлар боюнча сот актысын кайра кароо жөнүндө арыз же сунуштама ишке катышуучу жактар тарабынан биринчи инстанция боюнча ишти караган сотко кайра карап чыгуу үчүн негиз болгон жагдайлар белгиленген күндөн баштап 3 айдын ичинде берилерин карайт. Арыз ээлери талашылып жаткан ченемдин колдонулушу укуктары жана милдеттери соттун чечимдеринде козголгон, бирок процесске катышууга тартылбаган адамдар тарабынан жаңыдан ачылган жагдайлар же жаңы жагдайлар боюнча сот актысын кайра кароо жөнүндө арыздарды берүү мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарат деп эсептешет. Муну менен бул ченем алар эсептегендей жарандардын аталган категориясынын соттук коргоого болгон укуктарын чектейт. Мында арыз ээлери өз көз караштарына жүйө катары Хамракулованын, Сидикованын, Сатвалдиеванын жана Закреддинованын доо арызы боюнча Ноокат райондук сотунун 2025 жылдын 20 январындагы соттук актысын келтиришкен. Аталган иштин материалдарынан белгилүү болгондой, жогоруда белгиленген сот актысы менен Ноокат райондук соту Жарандык процесстик кодексинин 376 беренесине шилтеме кылуу менен арызды кабыл алуудан баш тарткан жана баш тартууну арыз ээлери Хамракулова, Сидикова, Сатвалдиева жана Закреддинова жарандык ишке катышкан тараптар болуп саналбайт деп жүйөлөгөн. Кайрылуунун субъекттери Конституциянын 24 беренесинин 2 бөлүгүнө ылайык мыйзам жана сот алдында бардыгы бирдей деген принцип бекитилгендигин белгилешет. Бирок арыз ээлеринин пикири боюнча талашылып жаткан ченемди колдонуу ЖПКнын 323 беренесинин 3 бөлүгүнө карама каршы келет. Ага ылайык ишке катышууга тартылбаган, бирок укуктарына жана милдеттерине карата сот чечим кабыл алган жактар да апелляциялык даттануу берүүгө укуктуу. Ушундай эле ЖПКнын 352 беренесинин 1 бөлүгүнө ылайык Жарандык процесстик кодексинин 351 беренесинде каралган сот актысына кассациялык даттануу сунуштаманы тараптар жана ишке катышуучу башка жактар, алардын өкүлдөрү, ошондой эле ишке катышууга тартылбаган, бирок укуктарына жана милдеттерине карата сот чечим кабыл алган жактар бериши мүмкүн. Ошентип кыргыз арыз ээлери Жарандык процесстик кодексинин келтирилген ченемдери Жарандык процесстик кодексин талашылып жаткан ченеми колдонула турган жактардын башкаларга карата бирдей эмес абалын так көрсөтөт деп эсептешет. Каралып жаткан учур боюнча арыз ээлери жол жоболук себептерден улам ишке тартылбаган адамдардын укуктарынын чектелгендигин көрсөтүшкөн, бирок буга карабастан алардын укуктарына жана милдеттерине тиешеси бар сот актысы чыгарылган. Бул мыйзам жана сот алдында бирдей эмес шарттарды түзгөн. Ошондой эле арыз ээлери Конституциянын 61 беренесине шилтеме жасашкан. Анда ар бир адамга соттук коргонуу укугу, анын ичинде соттук чечимдерге даттануу мүмкүнчүлүгү кепилденет. Арыз ээлери соттук коргоо бул ар бир адамдын
бузулган же талашылып жаткан укуктарын коргоо, ошондой эле адамдын мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо үчүн мыйзам тарабынан ага берилген укугу деп эсептешет. Бул бардык кызыктар тараптарга сотко карылууга мүмкүнчүлүк берет. Бирок арыз ээлери аталган конституциялык укук жарандык процесстик кодексинин талашылып жаткан ченемин колдонуудан улам чектелет деп эсептешет. Анткени укуктарына жана милдеттерине карата сот чечим кабыл алган кызыктар жактар жаңыдан ачылган жагдайлар же жаңы жагдайлар боюнча сот актысын кайра кароо укугунан ажыратылган. Баяндалганды эске алуу менен кайрылуунун субъекттери талашылып жаткан ченемди Конституцияга карама каршы келет деп таанууну сурашат. Конституциялык соттун судьялар коллегиясынын 2025 жылдын 25 мартындагы аныктамасы менен өтүнүш өндүрүшкө кабыл алынган. 2025 жылдын 11 июлунда Конституциялык сот кворумдун узак убакытка чейин түзүлбөй тургандыгын эске алуу менен ишти мыйзамда белгиленген мөөнөттөрдө кароо мүмкүн эместигине байланыштуу келип чыккан тоскоолдуктар жоюлганга чейин өндүрүштү токтото туруу жөнүндө аныктама кабыл алган. Конституциялык сот 2025 жылдын 4 сентябрындагы аныктамасы менен жогоруда көрсөтүлгөн жагдайлар жоюлгандыгына байланыштуу өндүрүштү жандандырып, ишти 2025 жылдын 5 ноябрына кароого дайындаган. Аталган ишти кароого даярдоо стадиясында судья баяндамачынын 2025 жылдын 25 мартындагы аныктамасы менен Кыргыз Республикасынын президенттин администрациясы, Кыргыз Республикасынын жогорку соту, Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы жана Кыргыз Республикасынын юстиция министрлиги иш боюнча 3 жактар катары таанылган. Иштин туура жана толук чечилишин камсыз кылуу максатында кайрылууга байланыштуу текшерүү боюнча бардык зарыл аракеттер көрүлүп, анын жыйынтыгы боюнча иш Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун отурумунда кароого даяр деп эсептелет. Рахмат. Урматтуу судьялар, Карыбек Арслановичке суроолоруңар барбы? Жок. Анда ишти кароого өтөбүз.